Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда парламенттин күн тартибинде программасы башталды. Бүгүн күн тартибинде жалпы коомчулукта кызуу талкууга алынган ТЭЦтеги болгон авария боюнча кызуу талкуу жүрүүдө. Анда эмесе ошол авариянын келип чыгышы, түзүлчү комиссия, бир катар депутаттар берген сунуштар менен бөлүшөбүз. Эл арасында жаңы салынган ТЭЦ аварияга учураптыр, же болбосо жанагы 368 миллион доллар кайда кетти деген көп суроолор болбоду эле. Авариянын негизгиси кайсыл жерде болуптур? Авария жаңы курулган, модернизация болгон ТЭЦте авария жок. А жерде бир агрегат иштеп турган. Ошол эски буу казандар, мурунку эски ТЭЦтин казандары 9 казан, анан ремонттолгон, резервде турган 6 казан менен 15 казан. 15 буу казанынын 9 иштеп турганда, 6 резервде турганда 2 насос иштебей калган насос. 2 насос иштебей калганда бул 2 линия менен кетет экен. Тиги резервде турган 6 казанга дагы, белки 9 казанга дагы. Ошону менен баягы жана тузун, накип болбосун деп тазаланып келчү суулар, химический, ошо суулар түшүп кеткен ылдый. Муздактан анан тоңуп калган. Жана насостор, анан диспетчерский көргөзүп турган датчиктердин баары тоңуп калган дагы, көрүнбөй калган да. Ошону менен булар причинасын таба албай, анан суунун түшүп кеткенин көрүп, айласы кетип, дагы ошол жаңы курулган ТЭЦ кармап турган да бул. Кичинекей болсо дагы жылуулукту кичине кармап калган. Полностью тоңуп калганга шарт берген эмес. Анан булар таппай, анан кийин кайтадан суу толтуруп, экинчи агрегат запаста турган жаңы модернизация болгон ТЭЦтин жаңы агрегатын иштетип, азыр мына эки ошол жаңы ТЭЦтин агрегаты кармап турат. Бүгүнкү күндө ошол температураны, мурунку температураны берип турат да, кармап турат. А эски иштеген жок азыр. Эски деген ал иштей элек дагы эле. Ошо жаңы агрегатты кечээ күнү беришти да. Көчө берди. Аны мурда эмнеге беришкен эмес экен? Мурда сактап турган. Мурда булар эми резервге кармап турган, анын эми причинасын, жол жобосун эмнеге сактап турган, эмне турган комиссия карап туруп чечиш керек да. Себеби дегенде анын биз азыр ичине чейин кирип, каяктан суу келет деп баарын комиссия жок, биз караган жокпуз. Карап айтып, суроолорду берип келдик. Азыр эми комиссия түзүлсө, ошол экинчи агрегат эмне себептен кармалып турган, толук бүткөнбү же бүткөн эмеспи, же мындай көз боемочулук кылып бизди алдап турганбы деген нерселерди комиссия барып текшерип туруп сыртка чыгарыш керек да. Эгерде туура болсо туура деш керек, туура эмес болсо туура эмес деш керек. Ошо негизи 86 миллион долларды ошол ТЭЦти модернизацияга жумшадык деп айтылган менен, бирок так отчет жок экендигин кечээ күнү силер басып бердиңиздер. Ооба, ал мындай да, модернизация негизи туура болгон болуш керек. Мен ага каршы эмесмин. ТЭЦти оңдош керек. Эскилиги жетип мына бул абал деген элдин коопсуздугун, бул стратегиялык объект болгондон кийин бул туура маселе. Бирок канчага курулат? Анын процедуралар көчөдө айттым да, например. Ошол туура болду, туура болгон жокпу? Ошол ТОсу жок, проекти жок келди эле убагында. Биз ошондо дагы өкмөткө каршы барбай коем, ТЭЦти курганга керек экен деп ратификация кылып бердилек. Анан отчетун беребиз деп до сих пор отчету жок. Электростанция отчетун презентация кылып бериш керек эле. Момунча акча бояка кетти, демонтажга мынча кетти, момдо расшифровкалардын баарын бүт чечмелеп берсе, бул вопрос бүгүнкү күндө көтөрүлбөйт эле да. Мен ошону эле айтып атам. Модернизация эң туура болгон. Мына бүгүн ошол модернизация болгондугу үчүн кармалып калдык. Же болсо Бишкек азыр теплосу жок, ысык суусу жок, ысыктык жок калмакпыз. Талкуу болуп атканда сиз депутаттык комиссия түзүү керектигин айттыңыз да. Негизинен ушу депутаттык комиссия түзүлүш керекпи? Мен ойлойм, депутаттык комиссия түзүлүш керек. Анткени бул бүгүнкү күнү биздин жаш шайлоочулардын талабы болуп атат да. Мына акыркы күндөрү болгон кырдаалды баарыбыз билип атабыз, угуп атабыз. Анан ошол жерде эмне себептен ошол ТЭЦте 400 миллионго жакын акча жумшалгандан кийин ушундай бир кырдаал түзүлдү деген суроо эң көп берилип атат да. Анан биз эл өкүлү болгондон кийин албетте биз ошо комиссия, парламенттик комиссия түзүп, ошону изилдеп чыгып, баарын тең ийне жибине чейин бүт аудиторлор болобу, жанагы атайын адистер болобу, ошолордун баарын тең чакырып туруп, мен ойлойм бир баа беришибиз керек да. Анан мен ойлойм, ошол биздин ошол парламенттик комиссиянын жыйынтыктарынын негизинде балким уже укук коргоо органдары дагы өзүнүн мындай юридикалык баасын беришет го дейм. Кечээ күнү сиздердин комитет ТЭЦте болуп, иши менен таанышып келдиңиздер. Анан негизи кандай жыйынтыкка келдиңиздер, кандай жоопкерчилик болот деп эсептейсиз? Кечээ күнү көчмө комитет болуп барып өз менен көрүп келдик. ТЭЦтин абалы кандай? Эми азыр бөлүнүп атпайбы, жаңы ТЭЦ, эски ТЭЦ деп. Негизинде эски ТЭЦтин абалы өтө начар экен. Кышка даярдыгы жок экен.
жаңы тетик болсо иштеп атат. Булар деген жанагы МЧС мынакей 26-сынан 25-тен баштап катуу суук болот дегенде жаңы тетикти дагы булар суусун толтуруп даярдап койсо болмок. Ошонун кесепетинен кайра суу толтуруп жаңы иштегиче эски мына бузулуп, өзүлөр айтып атат 1960-жылкы 2 насос суу иштен чыгып суу сорбой калып, ошондон эски тетик иштебей калган. Эми 1960-жылкы насосторду алмаштырып койсо болот эле. Кечүүнкү акыбалды ичине кирип көрдүк, эски тетиктин акыбалы өтө оор экен, өтө начар, кышка даярдыгы такыр эле даярдык жок десек болот. Анткени өзүңүздөр деле барып көрдүңүздөр. Ал жерден жөнөкөй эле терезелерин, жылуулук системасын тазалап койгон эчтекесин көргөн жокпуз. Эски бир эми аны көргөн жерден техникалык адамдарыбыз иштеп атат. Түтүндөн аерден биз басканга жүргөнгө мүмкүнчүлүктөр жок. Эми ушундай иштер боюнча жоопкерчилик кандай болуш керек деп Бул эсептейсиз? боюнча мына бүгүн деле парламентте каралып атат. Негизинде жоопкерчилик адамдар кышка даярдыгыбыз бар деп бизге бир нече айткан, комитеттен айтышкан, парламентте, палатада келип айтышкан. Бул боюнча тиешелүү министрликтер жооп бериш керек. Сөзсүз түрдө жооп бериш керек. Анткени мына миллион деген адамдарыбызды суукка тоңдуруп, жылуулук жок, ансыз келген светти да өчүп, өтө бир кыйынчылыкка алып келди. Муну мен кечээ күнү айттым. Жөнөкөй эле авария эмес, бул катастрофа болду деп. Ошон үчүн тиешелүү техникалык жагында, мисалы үчүн Калиев жооп берет. Жооп берсин. Электрик станция жооп берет. Жооп берсин. ТЭЦ жетекчиси жооп берсин. Бардыгы жооп бериш керек. Ошон үчүн мындай акыбалга дуушар кылган адамдар сөзсүз түрдө жөн эле жумуштан кетмес эмес. Бул башкы прокуратура уголовный дело ишти козгоптур. Бул боюнча аягына чейин жетип, моралдык укугубузду дагы, экономикалык укугубузду дагы бизди тебеледи деп айтам. Анткени канча деген элдерибиз жумушка бара албай калды, канча деген бала бакчага балдарын бере албай калды. Кечээ күнү дагы мага элдер айтып атат. Бийик кабаттуу үйлөрдүн баары тең жылуулук системасы тоңуп, свет өчүп, эми анын баары ким оңдойт? Бул деген чоң экономический ущерб келди да. Муну деген өкмөт эгерде сотко кайрылып, жарандарыбыз, жашоо биздин шаар тургундарыбыз кайрылса, аны төлөп бериш керек ушунун баарын. ТЭЦте болгон аварияны талкуулоодо бир катар депутаттар сунуштарды беришти. Айрым депутаттар чыкты, өкмөттү отставкага кетириш керек деген. Айрым депутаттар буларга чараны күчөтүш керек, жоопкерчиликке тартуу керек деп атат. Эми сиздин сунуш пикириңиз кандай болуп атат? Мен сунуш пикирим туура, жоопкерчиликке тартатыргандарды тартышыбыз керек. Бирок жалпысынан бул катастрофа, бул авария бүгүнкү күндө бир күндө келип чыккан жок. Бул бир топ жылдан бери келиаткан көйгөй болуп, мына жара болуп туруп, ошол 26 күнү, 26 январь күнү жарылды. Бул эң биринчи себеби ошол энергетика тармагында саясатташып кеткен. Экинчи себеби мына тариф саясатын жалпы өкмөт дагы, парламент дагы туура жүргүзбөгөндүгү, ошол тариф саясатын туура жүргүзбөй, энергетика тармагында каражат жетишпегендик маселеден келип чыккан маселе. Мына бүгүнкү күндө биринчиси башталды. Эгерде биз тариф саясатын кылдаттык менен карап, ошого көңүл бурбасак, эгерде биз жалпы саясатташып кеткен энергетика тармагыбыздан саясаттан сырткары кылбасак, кадр саясатын, бул көйгөй, бул авариялар мына жакында 2 күндүн биринде кайталана берет да. Өзүңүздүн баягы ошол жоопкерчиликти күчөтүү керек деген бир катуу маанайдагы пикириңизди айттыңыз да. Негизи кандай жоопкерчилик тартыш керек? Ооба, кечээ өзүңөр да биз менен чогуу барып күбө болдуңар. Ичине киргенде айласыз экен. Айласыз. Ал жерде көрүнүп турат. Ошол иштеген жетекчилер, адистер, мастерлер мындай ошол жабдууларга эч көңүл бурган эмес да. Кайдыр мамиле кылышат. Көрдүңөр, бомба түшкөндөй болуп, чаң басып, суу агып, бир өтө начар абалда экен. Көрүп туруп ойлойсуң, бул сет иштебей деп. Мындай кебедеси менен жаңы тесте иштебей алышы мүмкүн да. Бул сөз түрдө бул жетекчиликтин толук күнөөсү бар. Ошондой эле биз кечээ маселени көтөрдүк, эмне үчүн экотек инспекция иштебейт деп. Алар киргизбейт экен. Аларды киргизбейт, карасаң бир 20 Кытай иштеп атат ошол жерде. Бул жерде суроолор өтө көп. Муну бүгүн да суроодо берип тактайбыз. Ошо госэкотех инспекция баягы бир жылда бир балл проверка кылабыз деп атпайбы? Мурун кылган бекен негизи?
Госэкоинспекция жайында барган экен бир жолу. Кышкы даярдыкка киргизбептир. Бизди киргизбейт дейт. Бул стратегик объектке да киргизбейт экен. Өзлөрү билип калгандай, өзлөрүнүн иштерин эчим көргөзбөй калгандай бардак болуп кетиптир. Эми сиз бул боюнча өзүңүз кандай сунуш бересиз? Менин сунушум мындан биринчи азыр өкмөттөн алардын убадасын алабыз. Кийинки ушундай кайталамаш үчүн. Экинчи жанагы күзгү кышкы даярдыкка кандай өткөн, ак барбы, ким катышкан, ошону жасашканбы? Экинчи ушуну суроо коебуз. Үчүнчү, эгерде ушундай суук болуп калса, дагы жаратылыш экен да, эртең 30 градус болуп калса, ушуга кепилдик беришеби? Ушуларга биз жооп күтүп, ушуларга талап кылабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер парламенттин күн тартибинде программасын көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.